Жылысхан Айтибайына жолдошуда сөз. Рахмат. Мен таң қаламда. Bizde Kırgızstanda kaçan жол тосулат. Мен өзү жол тосуга, митингке, переворотко, мындай айтканда төңкөрүш менен революцияга каршымын. Бирок тилекке каршы радикалдуу оппозиция мурунку алар мына ошого барышкан. Анда дагы бийлик ошолорду ошондой иш аракетти жасоого түрткү берген. Азыркы учурда мисал үчүн элибиздин мына ушундай абалга жеткирип коюу бийлик тарабынан болуп атпайбы? Анан жөнөкөй элдин маселесин чечпей өз убагында же айыл өкмөтү, же жергиликтүү бийлик, же областтын бийлиги, же өкмөт чечпей, анан алар жол тоссо, же болбосо митингке чыкса, алар камалыш керек экен. Алардын мүлкү конфискаланыш керек экен. А бизде болсо мына төңкөрүш болуп атканда мародерчулук болду. Кандай жаман нерселер болду, аларды эч ким камабаш керек экен, аларды эч ким атууга же бир нерсе кылууга жол берилбейт экен. А эмне үчүн жөнөкөй карапайым калктын балдары өлүш керек? А эмне үчүн карапайым элдин балдары камалыш керек? А эмне үчүн карапайым элди биз мисал үчүн свети жок калтырып койсок, электр энергиясы жок, суусу жок, газы жок, тиги болуп алар митингке чыкса, аларды биз ушундай каттуу жазага алышыбыз керек экен. Мен ушуну түшүнбөйм, эл да ушуну түшүнбөй турат. Урматтуу коллегалар, кичине ойлонбойлубу? Эми бизде бар, бизде бир акылдуу киши. Каалаган мыйзамын жазып келип, каалаганда кезексиз өткөрө берет. Ага барыбыз жол берип атабыз. Республикада каалаганын кылып атат. Ага да жол берип атабыз. Ошондуктан мен ойлойм, урматтуу коллегалар, биз кичине ойлонолу. Ар бир мыйзамдын аткарылышында чоң нерселер бар. Ошону